Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин көптөн бир суранычы менен болгон окуядан алынып тартылган терминал аттуу тасманы көрөбүз. Нью-Йоркко учуп келген каарманыбыз кайрадан өзүнүн өлкөсүнө кайта албай, жада калса аэропорттон дагы чыга албай бир имараттын ичинде күн өткөрө баштайт. Анда эмесе шашпай олтуруп көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, акырындан баштай берели. 2004 Америка өлкөсүнүн Нью-Йорк шаарындагы эл аралык аэропортту көрөбүз. Аэропорт жумушун баштап кызматкерлер өздөрүнүн орундуктарына олтурушуп, чет өлкөдөн Америкага учуп келгендердин документтерин текшере башташат. Ошондой келгендердин арасынан биз каарманыбыз Виктор Наворскийди көрөбүз. Ал дагы эми эле учуп келгендиктен документин аэропорттун кызматкери текшерип жатып, түшүнүксүз жагдай болгондуктан дароо эле аэропорттун күзөтчүлөрүнө коңгуроо кылды. Анда күзөтчүлөр ал жерде бир заматта эле пайда болуп, каарманыбызды өздөрү менен кошуп алып жөнөшөт. Анда биринчи эле кара терилүү күзөтчү Фрэнк каарманыбыз менен сүйлөшүүгө аракет кылып, бирок Америкага жаңы эле учуп келген Виктор англисчени кыйратып деле билбейт экен. Ошондуктан Фрэнктин сүйлөгөн сөздөрүнө жакшы жооп бере албай, бардыгына эле ооба деп жооп берип, анан дагы мен төмөндөгү мейманканага барышым керек деп мейманкананын сүрөтүн көрсөтөт. Анда Фрэнк айласы жок эчтекени түшүндүрө албай аэропорттогу күзөтчүлөрдүн башчысы Диксонго алып барат. Биз ушул жерде жаңы эле учуп келген каарманыбызды эмне үчүн Америкага киргизбей жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө Виктор Наворский Кракожи деген өлкөдөн учуп, ошол өлкөнүн жараны экен. Бирок ал өлкөдө түнү менен көтөрүлүш болуп, эртеси күнү бийлик алмашып, өлкөнү ички баскынчылар басып алып, башка өлкөлөр менен мамилеси үзүлүп кеткен болот. Ошондуктан Кракожиде тынчтык болбой, жаңы келген бийликти эч бир өлкө тааныбай, алардын катарында Америкадагы Кракожи өлкөсүн жокко чыгарып коет. Ошондуктан каарманыбыз эми белгисиз өлкөнүн жараны аталып, визасы дагы жарабай калган болот. Бирок бул сөздөрдүн бардыгын Виктор дагы деле түшүнгөн жок. Кандай болбосун, Фрэнк аны аэропорттун эл аралык транзиттик аймагына алып келип, паспортун өздөрүнө алышып, бир аз тамак ашка акча берип, эми сиздин өлкөңүз мурдагыдай абалга келмейинче сиз бул жерден эч жакка чыга албайсыз. Америкага дагы кире албайсыз, өзүңүздүн өлкөңүзгө дагы кете албайсыз. Бардыгы ордуна келгичеңде ушул жерде жашайсыз деп кетип калат. Анда жарытып англисче түшүнбөгөн каарманыбыз эмне кылышын билбей, ал жердеги сыналгылардан жаңылыктарды көрүп, эми гана өлкөсүндө көтөрүлүш болгондугун түшүнүп, көтөрүлүштүн айынан көптөгөн адамдар каза болгондугун билип, көзүнө жаш дагы алат. Ошентип Виктор каяка кайрылып, кимге коңгуроо кылышын билбей, аэропорттон чыкканга же болбосо башка жака учуп кеткенге дагы мүмкүнчүлүгү болбой, башка аргасы жок экендигин түшүнүп, күтүп эле олтуруп калат. Бир мезгилде кечкири уйкусу келген каарманыбыз аэропорттун оңдолуп түздөлүп жаткан бөлүгүнө барып, эски олтургучтарды чогултуп уктаганга аракет кылып, бирок такыр эле ыңгайсыз болгондуктан алардын жөлөнгүчтөрүн чыгарат дагы бириктирип, өзүнө уктай турган жай жасап алат. Бирок учактардын учуп конуусунан каарманыбыз ал жерде тынч дагы уктай алган жок. Кандай болбосун, эртеси күнү таң атып, Виктор дагы бир жолу Америкага кирүүнүн аракетин көрүп, ар кайсы кагаздарды толтуруп, бирок дагы деле аракетинен натыйжа чыкпагандыгын түшүнөт. Эң эле кызыгы, эртеси күнү Диксон каарманыбызды дагы деле аэропортто жүргөндүгүн көрүп, бул эмне, келесоон эмеби? Эбак эле аэропорттон качып кетсе болмок го, бул дагы деле бул жакта жүрөт го. Бунун мага аэропортто эч кандай кереги жок деп маселени өзүнүн колуна алып, атайын Викторду аэропорттон чыгарып жиберүүнү мерчемдей баштайт. Каарманыбыз болсо бул убакта элдер кирген ажатканага кирип, бети колун жууп, ыңгайсыз болгондугуна карабай денесин дагы жууп алуунун аракетин көрөт. Бир мезгилде Диксон анын жанына келип амандашып, негизи сиз жакшы адам экенсиз, ошондуктан мен сизге бир сырды ачайын. Күндүзү саат 12-де чыга бериштеги күзөтчүлөр алмашат, жаңы келгендер 5 мүнөткө кечигип келишет. Ошол учурда сиз үчүн Америка ачык болот. Бул нерсени эстеп коюңуз. Макул, анда мен сизге ийгилик каалаймын деп кетип калды. Көрсө каарманыбыз аэропорттун имаратынан чыкмайынча мыйзамды бузбай жашап жүрө берсе болот экен. Ошондуктан Диксон аны өзүнүн башына жүк кылгысы келбей, атайын имараттан чыгарып жиберип, чыккан учурда тартип сакчыларды чакырып карматууну чечиптир. Бирок анын ою ишке ашпай, каарманыбыз башында чыгып кетүүгө аракет кылып, бир жагынан мыйзамды бузгусу келбей, Диксон бул нерсени атайын кылып жаткандыгын түшүнүп, камераны карап, мен андан көрө күтөмүн деп чулдурап англисче билбегендиктен зорго эле сүйлөп коет. Бирок бул убакта каарманыбыздын такыр акчасы калбай, курсак аябай ачкан болчу. Ошондуктан сагалап ашканада кардарлардан калган тамактарды карап жатып, ал жерде жүк салуучу арабаларды ордуна алып келсе 25 центтен берет экендигин билип калат.
Ошентип каарманыбыз бош арабаларды ордуна алып келип акча таба баштап, эң биринчи эле бургер алып курсагын тойгозуп кайрадан ишин уланта баштайт. Бул убакта күзөтчүлөрдүн көпчүлүгү Викторду таанып калып, ал өзүн өзү кантип алып жүргөндүгүн аңдышып, алар менен бирге Диксондагы каарманыбыздын акча таба баштагандыгын көрөт. Виктор болсо бул убакта арабаларды өтө көп чогултуп, тамак ашты кеңири жей баштаган. Бир күн эле сыналгыдан кракожи тууралуу маалымат чыгып, бирок каарманыбыз англисчени түшүнбөй жада калса, астындагы жазууларды дагы окуй албай, ошол күндөн кийин англис тилди үйрөнбөсөм болбойт экен деп китеп сатып алып, тилди үйрөнө баштайт. Аны менен катар эле каарманыбыз виза алуунун аракетин дагы деле токтоткон эмес эле. Бирок документтерди кабыл алып жаткан Долорес каарманыбызга түшүндүрүп, сиз канчалык аракет кылбаңыз, Америка сиздин өлкөңүздү таанымайынча сизге виза берилбейт. Ошондуктан күндө келе берүүңүздүн кажети жок деп жатса, бул окуяны ал жерде тамак жеткирип иштеген Энрике көрүп калат. Бир күн эле каарманыбыз адаттагыдай арабаларды чогултуп жатса, Диксон атайын араба чогултуучу адам жалдап коюптур. Анткени анын максаты каарманыбызга ар кандай тараптан бут тосуп аэропорттон чыгарып жиберүү болчу. Ошентип акчасыз калган каарманыбыз кайрадан курсактын кайгайын ойлонуп, кичинекей ширин токошторго майонез сүйкөп жей баштайт. Хочу предложить тебе сделку. Бирок жараткан каарманыбыз күтпөгөн жерден ырыскы берет. Ага Энрике келип өзүнүн сунушун айтып, сиз күн сайын виза алыш үчүн Долорес айымга барасыз, аны менен жакындан тааныш деле болуп калдыңыз. Эгер күн сайын тамактанып курсагыңызды тойгозгуңуз келсе, Долорес тууралуу мага маалымат чогултуп бериңиз. Сиз ал тууралуу Долорестен сурап мага айтып бересиз, мен сизге болсо тамак берем десе, каарманыбыз ойлонбой эле макулдугун берет. Ошентип экөөнүн келишими боюнча каарманыбыз күн сайын визага тапшырмыш болуп барып, Долорестен ар кандай маалыматтарды биле баштады. Кто просит вас задавать мне вопросы? Он ваш помощник. Бирок англисче жакшы сүйлөй албаган каарманыбыз эптеп бири-бирине маалыматтарды жеткирип, лөлүнүн эшегин сугарып пулун ал дегендей курсагын эптеп тойгозуп жатты. Ошондой күндөрдүн биринде эле каарманыбызды Диксон өзүнүн бөлмөсүнө чакырат. Ал Викторго сунушун айтып, мен сенин Америкага кирүүңө жол таптым. Бизде качкындарды кабыл алуу деген мыйзам бар. Эгер адам өз өлкөсүндө тынч жашай албаса, Америкага качкын болуп келсе болот. Мисалы, Кыргызстандан Мексика аркылуу киргендердин көпчүлүгү ошол мыйзам менен кирген. Ал үчүн сен өз өлкөңө кайта албаймын, ал жакта мага коркунуч бар деген документке кол коюшуң керек. Жарым жылдан кийин сенин үстүңдөн сот болот, ага чейин Нью-Йоркто жашап жүрө берсең болот. Анда эмесе бардыгы мыйзамдуу түрдө кылалы, мени түшүндүң окшойт. Кана менин суроомо жооп берчи, сен өз өлкөңө баруудан коркосуңбу десе, каарманыбыз, жок, эмнеге кормок элем? Ал жак менин үйүм да деп Диксондун аракетин түшүнбөгөндүгү билинди. Анда Диксон жини келип каарманыбызга түшүндүрө албастыгын билип кайрадан кетирип жиберет. Бул окуядан кийин каарманыбыз көптөн бери аэропорттон көрүп көзү түшүп калган стюардесса кыздын ыйлап жаткандыгын көрөт. Анда Виктор ал кыз менен таанышкысы келип, бирок буга чейин мүмкүнчүлүк болбой, бул жолу кызга жакындап сөз баштап, ал жигити менен урушуп кеткендиктен ыйлап жаткандыгын билет. Анда убакыттан пайдаланган каарманыбыз кыздын аты Амелия экендигин билип, ага дагы өзүнүн атын айтканга жетишти. Ошентип каарманыбыз Амелия менен таанышкандан кийин аны тамактанууга чакырууну чечип, акча табууну көздөп, аэропорттун ичинде жайгашкан дүкөндөрдүн бардыгына барып жумушка орношууга аракет кылып, бирок эч бири каарманыбыздын документтери жанында жок болгондуктан жумушка албай коюшат. Анда Виктор эмне кылышын билбей кечкиргенде кайрадан уктаганга жөнөп, күндүзү куруучулар иштеп, кечинде таштап кеткен шаймандарды көрөт. Биз ушул жерде Виктор өз өлкөсүндө куруучу болуп иштегендигин түшүнөбүз. Анткени ал толук бүтпөй калган дубалды көрүп, ал жерди жасай баштап, таң аткычаңда убакыттын кандай өткөндүгүн билбей, өтө мыкты абалда бүтүрүп койгон болот. Каарманыбыз эртең менен куруучулардын келип калгандыгын байкабай эле аларды көрүп чочуп кетип, кетүүгө камданып, шашылып кийинип жатса, куруучулардын башчысы анын кылган иши өтө мыкты экендигин көрүп, дароо эле анын ким экендигин билишпей эле өздөрүнүн катарына жумушка алып алат. Анда каарманыбыздын көктөн издегени жерден табылып, жумушка орношуп иштей баштады. Убакыттын өтүшү менен каарманыбыз Энрикенин кесиптештери менен таанышып, алар менен биргеликте карта ойноп, кээ бир учурда Амелияга дагы жолугуп, жашоосу кызыктуу өтө баштайт. Обед с вами? Ошентип Виктор устачылык менен алек болуп, бир күнү Диксон аны дагы байкап калып, кол астындагылардан Виктордун айлыгын сурап, өтө көп акча таап жаткандыгын билет. Ошондуктан ал Викторго мурдагыдан дагы көбүрөөк чини келип, убактылуу кармай турган жерге камап салып, бул убакта аэропортко өйдө тараптан текшерүү келгендиктен Диксон ошолор менен алек болуп калат. Эгер бул текшерүүдү жакшы баа алышкан болсо, Диксон жумушунан көтөрүлмөк. Бирок бир мезгилде эле ал жерде ызы чуу башталып, жүргүнчүлөрдүн бири өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылып, башка өлкөдөн дары алып келе жаткандыктан дарыга тиешелүү эч кандай документ жок экен деп, аэропорттун кызматкерлери дарыны алабыз деп жатышса, ал адам бергиси келбей жатыптыр. Ошол убакта Диксон айласы жок күнү Викторго түшкөндүгүн билип, аны ээрчитип келди. Көрсө ызы чуу салып жаткан адам Мила Драгович Польшалык экен. Демек Виктор анын сөздөрүн түшүнүп, Диксонго которуп бермек.
Ал жерге келген Виктор Мила Драговичти сооротуп, деги эмне болуп жатат, мага бардыгын айтып берчи десе, Мила Драгович толугу менен айтып берип, мен негизи Канадага кетип жатам, бул дарылардын бардыгы атам үчүн. Мага дарыгер документ керек экендигин айтпады эле десе, бул сөздөрдү Виктор Диксонго которуп берип, Диксон дагы деле болбой, ал өзү кете берсе болот, бирок дарылар ушул жерде калат деген оюнан кайтпай коет. Ошол мезгилде каарманыбыздын оюна бир нерсе келип, мен адашып калдым окшойт. Бул дарылар малдык экен. Ал эч кими алдым деп айтса, мен атам алдым дегендей кылып угуп алыпмын. Биздин тилибиз анча-мынча жеринде окшош болгондугу менен айырмачылыктары көп. Бул дарыларды эчкисине алыптыр десе, Диксондун жини келе баштайт. Анткени малга керектүү дарылар үчүн эч кандай документтин кереги жок болчу. Ошондуктан күзөтчүлөр Мила Драговичке дарыны кайтарып берүүгө туура келди. Бул окуядан кийин жини келген Диксон Викторду коркутуп, аны желкесинен кармап кекетип жаткан мезгилде өйдөдөн келген байкоочулар көрүп калат. Ошондуктан Диксондун кылган ишине жакшы баа берилген жок. Виктор болсо тескерисинче бул окуядан кийин баатырга айланып, болжогуч Гупта ал жердеги кызматкерлердин бардыгына Виктордун кылган ишин айтып берип, ал жерге башка өлкөдөн келип эмгектенип жаткан адамдардын арасында Виктор жылдыз болуп кетет. Это мне? Да, да. Это... Каарманыбыз ансыз деле жини келип олтурган Диксонго бир күнү белегин көтөрүп алып, Диксон балыктарды жакшы көргөндүгүн билип жасалма балыкты берет. Бирок Диксон каарманыбыздын белегин кабыл албай, мен сенин айыңдан, жумушуңдан көтөрүлбөй калдым. Эми мен сага убада беремин, сен Американын жеринде бир кадам дагы баспайсың. Мен сөзсүз сенин аягыңа жетем десе, каарманыбыз балык чакпаса жөн эле айтып койбойсуңбу деп ал жерден чыгып кетип калат. Бул окуядан кийин деле Диксондун сөздөрү Викторду капа кылган деле жок. Ал тескерисинче аэропортто достошкон адамдар менен биргеликте Амелияны тосуп алууну чечип, каарманыбыз тапкан акчасына өтө саркеч костюм кийип алат. Ошентип алар Гупта өкү Амелия учуп келген учакты күтө башташкан. Анда Гупта өзүнүн окуясын айтып, анын Индияда аялы жана баласы бар экендигин билдирип, ал Индияда ишкерлик кылууга тоскоолдук кылган тартип сакчыны жарадар кылып коюп Америкага качып келгендигин айтат. Ошондуктан 23 жылдан бери кетпей жүрүптүр, эгер бара турган болсо аны камап коюусу толук ыктымал экен. Бир мезгилде эле Амелия келе турган учак конуп, каарманыбыз аны жакшы маанайда тосуп алып, ичиндеги болгон кудуретин чогултуп, чогуу тамактанбайлыбы деп жолугушууга чакырат. Анда Амелия деле макулдугун берип, жок деген жок. Көрсө каармандарыбыз бул учурга дагы даярданып, атайын тамактануучу жайрасташыптыр. Ошентип бул кече көңүлдүү өтүп, эки каарманыбыз бири-бирине жакындап, кийинки жолугушууну 13 күндөн кийин белгилешип, Амелия кайрадан жумушуна кетти. Ошентип Виктордун маселеси бүткөндөн кийин эми Энрикенин маселесин чечели деп, каарманыбыз Энрике алып берген шакекти Долореске жеткирет. Анда Долорес дагы ошондо гана тагдырга баш ийди окшойт. Анткени шакекти тагынып бул жолу Энрикеге өзү келип, аягы ийгиликтүү бүтүп экөөнүн үйлөнүү тою дагы болот. Бул аралыкта 13 күн бат эле өтүп, Амелия кайрадан кайтып келиптир. Анда каарманыбыз бул жолу Амелияга чындыкты айтайын деп өзүнүн жагдайын түшүндүрүп, аэропортто жашагандыгын билдирип, анан дагы бул жака эмне максатта келгендигин айта баштайт. Көрсө Виктордун атасы Дмитрий джаз музыканттарын аябай жакшы көрчү экен. Ал дүйнөдөгү 57 жазменди таанып, анын ар биринен кол тамга алып, акырында Бенни Голсон деген жазменден кол тамга алууга жетишпей калат. Көрсө каарманыбыз атасынын өлөөрүнүн алдында ага убадасын берип, мен сөзсүз Нью-Йоркко барып Бенни Голсондон кол тамгасын аламын. Сиздин тилегиңизди аткарамын деп атасына өлүм алдында убадасын бергендиги үчүн буга чейин Диксондун айткандарына көнбөй Америкага мыйзамдуу түрдө гана кирем деп максат кылып жүрүптүр. Бул окуяны уккан Амелия көзүнө жаш алып, Виктордун аябай туруктуу экендигине таң калып, ичинде ага болгон сезимдер пайда болду айтор оозунан сүйүп койду. Ошентип бардыгы ийгиликке айлана баштап, эртеси мындан дагы жакшы жаңылык келет. Көрсө каарманыбыздын өлкөсү Кракожиде көтөрүлүштөн кийин башталган жарандык согуш аягына чыгыптыр. Война окончена. Муну уккан каарманыбыз аны тааныган тааныш достору менен майрамдай баштап, бир мезгилде ал жерге Амелия келип каарманыбызга белегин берет. Көрсө ал тааныштарына байланышка чыгып, Викторго бир күндүк виза алып бериптир. Бирок өкүнүчтүүсү Амелия каарманыбызга кагазды берет дагы, мен эми сени менен көрүшө албаймын деп ал жерден кетип калды. Көрсө Амелия мурдагы жигити менен кайрадан жарашып алган экен. Бирок кубанычтар кайрадан эле кайгыга айланып, Викторду Диксон өзүнө чакырып, ага паспортун бергенче мен сени Америкага бир кадам таштатпаймын дедим эле, ошол убадама турамын. Ошондуктан мен сага эскертип коеюн, аэропортто иштеген көптөгөн досторду, тааныштарды таптың. Эгер сен Нью-Йоркко бара турган болсоң, мен алардын бардыгын иштен айдап жиберем. Гуптаны болсо Индияга депорт кыламын, ушул нерсени унутпагының. Бул нерсени каалабасаң жакшысы Кракожиге эле учуп кет десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей, айласы жок экендигин түшүнүп, бирок досторуна чындыкты айтпай, алар менен коштошуп учакка түшүүгө даярдана баштайт. Бир мезгилде эле аэропортто ыз чуу башталып, биз Гуптаны келе жаткан учактын алдына чуркап бара жаткандыгын көрөбүз. Көрсө күзөтчүлөрдүн бири Гуптага чындыкты жеткирип, ал каарманыбызга жакшылык кылууну каалап, өзүнүн депорт болуусуна дагы кайыл болуп, Кракожиге уча турган учакты токтотууга аракет кылыптыр. Бул окуядан кийин Кракожийдин каттамы бир нече убакытка жылып,
Башка достору болсо каарманыбызды шаарга чыгаруунун аракетин көрө башташат. Анткени ал атасына берген убаданы аткарып, жаз менен кол тамган алыш керек болчу. Анда каарманыбызды аэропорттун ичиндеги жумушчулардын бардыгы узатып жөнөп, Фрэнк баш болгон күзөтчүлөр аны эшиктен тосуп алып карбайт экен деп ойлоп калышса, тескерисинче Фрэнк өзүнүн кийимин берип эшик суук деп ийгилик каалайт. Ошентип аэропорттун ичинде каарманыбыз канча убакыт болду белгисиз айтор. Бул убакта кыш келип калыптыр. Ал сыртка чыгып таксиге олтурайын деп ошол мезгилде Амелияны көрүп, экөө акыркы жолу көрүшүп жаткандыгын түшүнүп, каарманыбыз таксиге олтуруп алып жөнөп кетти. Виктор көздөгөн жерине барып, атасы жакшы көргөн Бенни Колсонду таап, анын кол тамгасын алып, атасынын тилегин аткаргандыгы үчүн көзүнө жаш дагы келип кетет. Ошентип каарманыбыз кайрадан үйүнө кайтып, ушул мүнөттөрдө тасма дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, эгер максатыбыз бизди жакшы жакка түрткөн болсо, андан эч качан баш тартпайлы. Ты не сри. Не буду. Не сри. Да-да, не надо буду, не врать. буду. Врать, а Она не срать. хорошая